Ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар. Баарыңыздардан суранабыз, ушу менен бөлүшүп койгула, ата-энелер көзөмөлдөп койгула, жаштар силер карап койгула. Кыргызстандын экономикасынан да чоң проблема, саясатынан дагы чоң проблема бул, урматтуу туугандар, бүгүнкү биздин жаштардын синтетикалык наркотик колдонуп, өздөрүнүн тагдырын талкалап жаткан жөнүндө айтып бермекчибиз. Жакында эле детский колонияга да барып келдик. Ал жакта дагы закладчиктер деп коет, урматтуу туугандар, атын өчкүр. Мурун адамдар кара курай чеге турган болсо, алар мейли дагы мынчалык зыян бербейт эле. Бул синтетикалык наркотик адамдын тагдырын дагы талкалайт, ден соолугун дагы талкалайт, жашоосун дагы талкалайт, үй бүлөсүн дагы талкалайт. Бүгүнкү күндө бул өтө арзан нерсе, буну мамлекет контролдоп жатат, бирок андан тышкары ата-энелер дагы контролдобосо, балдарын карабаса, бул менен күрөш өтө оор болуп жатат. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, Центральный Азияда, өзгөчө Казакстанда дагы, Дубайда деле, ошол Сауд Арабияда деле мындай токтото албай жатат. Себеби бул химикаттан жасалат, бул адамдар интернет аркылуу эле сатып, адамдардын башын айландырып, ушундай жаштарды талкалап жаткан учур туугандар. Жеке катка келгендер дагы өтө кайрылгандар көп. Буну анан жөн эле булар өздөрү да сатпастан жаш балдарды жумушка алып интернеттен жеңил акча табасың, күндө 3000, 4000 сом, 5000 сом табасың. Буну алып бияка эле жеткизип коесуң деп закладчиктерди, ушинтип закладчиктер аркылуу ушул наркотикти таратат, ошол акчага кызыгып, ишенип балдар дагы иштеп, ошол закладчик болуп камалып кеткендерин көрүп атабыз. 10 жылга чейин, 5 жылга чейин, 8 жылга чейин жаш балдар туугандар, 17 жашта, 18 жашта, 20 жашта, 16 жашта балдардын баардыгы ушуга илинип калды. Бул билинбегени менен аябай өзгөчө. Жаштардын арасында туулган күндө, уюшулган жерде бир колдонот, ошо менен кетти, балдарыңар будан чыга албайт. Урматтуу инилер, урматтуу карындаштар, бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Колуңардан аракет кылганча бул нерседен чыгыш керек. Чыга албай атам, кантип чыгам, жашоом ушу менен болуп калды деп жеке катка жазгандар инилер да толтура. Булар тагдырыңар талкананат. Бул жактан силерден колдонуулардан инвалид балдар төрөлөт силерден. Балдарыңар ДЦП болуп төрөлөт. Ошол жагында ойлонуш керек. Күч кубат кылып бул нерседен жаштар чыгыш керек. Анан урматтуу ата-энелер, балдарыңарды контролдоп койгула. Өзгөчө айылдан жибергенде, башка жактан балдарыңар каякта иштеп атат, канча акча таап атат. Керек болсо канын да апарып текшерип коюш керек. Өзгөчө мына жакта ачык эле ушундай болуп калды эми. Үйлөнүп атканда ушу күйөө балдарыңардын канын текшериш керек болуп калды. Канчалык наркотик бар, жок, кызыңардын баарын текшерип, үйлөндүрүп, анан кийин балалуу болбосо азыр ДЦП болуп атканын дагы ушул нашанын кесепетинен тагдыр талкаланып жок болуп кете турган болду. Ал экономиканы жеп кубалап жете болсо болот, саясатты ордуна келтирсе болот, бирок мынобу келечек жаштар талкаланса, жаштардын баардыгы ушуга отуруп калса, анда бул мамлекетке дагы зыян, жаштарыбызга да зыян, өзүбүзгө да, элибизге да зыян. Ошон үчүн ушул нерсени туугандар баардыгын таратайык, ушул нерсени токтотконго аракет кылайык.